Жол салынгандан кийин мени көпкө чейин ушундай көзөмөлдө карап жүрүштү. Экзамен койбойбуз буга, бул биздин закондорду сыйлашы керек, жол салынбашы керек деп 24/7 бизге мындай көзөмөл койду. Полном серьез эле айтышкан. Сен ушундай бизди жардырып жүрбөйсүңбү? Могул жерден тирүү чыгабызбы деп дагы айтышчу. Кыргызстандык студенттердин арасынан эң жогорку баллды сиз алып берсеңиз өттүңүз дегенден биз дагы жакшы студент болуп, жакшы деңгээлге жетишибизди далилдеген аракет кылдым, жеттим. Мугалимдер макташты, ушундай дагы болот экен, жакшы кыргыздар келсин, дагы окусун деп. Кудайга шүгүр, ал жакта дагы 4 жыл окуумду красный менен бүттүм. Мени упал дешчү, упыл дешчү, уполь, эч ким үпөл деп айта алчу эмес да. İslam kızı öpül acılayız. Ош областынын Өзгөн районунун Ирсу айылында окутком, 11 класска чейин Номеран Камбарал Ботояров атындагы орто мектебинде. Ал жакта мектепте окуганда дагы аябай мындай билимге көп көңүл буруп, аябай жакшы окучумун. Мактанбайын, бирок отличница болчумун. 9 класста красный менен бүткөм, 11 класста дагы ошондой эле болду. Андан кийин уже окуп жүргөндө ойлончумун, мындагы мен Кыргызстанда эмес, как минимум Россияда окушум керек деп аябай мындай тилек кылчумун да. Анан ал жакка тапшыргандан кийин сиздер өттүңүздөр, куттуктайбыз. Кыргызстандык студенттердин арасынан эң жогорку баллды сиз алып берсеңиз өттүңүз дегенден 1 айдан кийин ошо августтун 25-теринде Россияга кеттик. Ал жактан бизди тосуп алышты. Ал жакта окуу башталды. Ошентип ал жактын окуусу баары башкача болот экен. Башка жерде, бөтөн элде, бөтөн жерде дегендей. Бирок 4 жыл бат эле өтүп кетти. Ал жакта жүргөндө дагы Кыргызстанды жакшы жагынан, билим жагынан, маданият, тарбия жагынан, бардык жагынан көрсөткөнгө аракет кылдым. Кудайга шүгүр. Ал жакта дагы 4 жыл окуумду красный менен бүттүм. Кыргызстанды жакшы эле көрсөткөнгө аракет кылдым десем болот. Ал Россияда деген көбүнчө азыр мындай кыргыздар, тажик, өзбектер көп болгон үчүн алардын стереотипи башка болчу биз жөнүндө. Ошон үчүн мен мугалимдерге биз дагы жакшы студент болуп, жакшы деңгээлге жетишибизди далилдеген аракет кылдым, жеттим. Мугалимдер макташты, ушундай дагы болот экен, жакшы кыргыздар келсин, дагы окусун деп. Бир жагынан дагы мен жолукчан болдум, ал жагы дагы плюс болду. Ал жакта бүтүп келгенден кийин бул жакта дагы магистрге тапшырдым, дагы эле илимимди өркүндөтөйүн. Дагы ушул айыл чарба жаатында мен илимимди көбөйтүп, дагы салымымды кошоюн деп. Россияда көбүнчө билимди сурашат, билдиң, коюшат, билбедиң жок дешет да. Ошон үчүн кичинекей кезимде мен көбүнчө иностранный тилдерге кызыкчумун. Ошондуктан орусчадан мындай көп деле кыйналган жокмун десем болот. Сабактарды түшүнүп кеттим, бат эле. Бирок орустардын пейили баары бир башкача болот экен. Биринчи барганда алар менен достошуп бир аз кыйын болду. Мен атым кыйын болгондуктан аларга эң кызыгы ошол болду. Үпөл десең эч ким айта албайт. Бир жыл жүргөндөн кийин уже көнүп башташты. Мени упал дешчү, упыл дешчү, уполь, эч ким үпөл деп айта алчу эмес да. Көбүнчөсү ошол атым менен таанылдым го деп ойлойм. Ал жакта окуганда аябай эле кыйын болчу, негизи айтканда. Түнү менен окуп чыкчук, экзаменге келгенде ыйлаган күндөр болду. Аракет кылып суранып, бирок ошондой аракеттерди көргөндөн кийин мугалимдер сенин аракетиңди баалайт экен.
Кыргызстанда өскөн гүлдөр мындай туруштугу боюнча аз негизи. Голландиядан келген, Кениядан, Европадан келген гүлдөр бир жума, 2 жума, даже бир айга чейин турган да гүлдөр бар. Например, мол гүл бир айга чейин турат. 3 жума гарантиясы менен турат. Бул гүлдөр бул Голландиядан келген гүлдөр Monde Blue. Бул кызыл гүлдөр көбүнчөсү апаларга, чоң энелерге, тайнелерге берилет. Бул Кениядан келген 80 сантиметрлик гүл. Бул сорт Анна Карина, розовый. Бул синий гүл эң мындай необычный гүл, баарына жагат, сразу көргөндө ушуну сурашат. Мусулман кыздарды Россияда, Москвада особенно мындай жеңил карап ойлошот. Ошондуктан мен өзүмдү кандай десем, билим жаатында көрсөтүш үчүн жабындым десем дагы болот. Кичине кезимден эле ушундай узун кийип, жоолук салынып жүрчүмүн, бирок толук оорунчу эмесмин. Көбүнчө мындай лекцияларды укканда кичинекей кезимде бат кирет го эмеге, аң сезимге. Ошол ойлор менен басып жүрүп, мен сабактарга дагы барып жүрчүмүн, талимге. Ошол мугалимдер дагы таасир берди, түрткү берди десем дагы болот. Биринчи салынганымда эч ким билбей жүрдү, жоолук салынганымда студент кезинде ата-энемден алыс болгондон алар деле 1 ай, 2 ай өткөндөн кийин билишти жоолук салынганымды. Биринчи кезекте мугалимдер тараптан болду түшүнүксүздүктөр, эмнеге салындың, эмнеге сени мындай окуп жүргөн кезде сразу резко ушундай жоолук салынып, ушул жолду тандап алдың деп. Сабактардан дагы мындай кыйынчылыктар болду. Окуп жүргөн убакта жакшы окуп жүрсөң, мурда түшүнүшчү билет мындай деп жоолук салынгандан кийин уже башкача мамиле кыла башташты. Уже экзаменге келгенде дагы кыйынчылыктарды жаратып, экзамен койбойбуз буга, бул биздин закондорду сыйлашы керек, жоолук салынбашы керек деп. Бирок ошентип 1-2 ай кыйынчылыкта жүрүп, бирок баары бир деканаттан уруксат сурап, ректорат уруксат берди, жоолук менен жүрө берсин деп. Ал университетте 2 жоолукчан кыз болдук ошондо. Бир кыз болгондуктан экөөбүз күчүбүздү бириктирип, жок биз ушундайбыз, салышыбыз керек, биз окубайбыз же болсо болду, которулуп кетебиз деп ушундай шарт койгондон кийин уже макул болушту. Салынып жүргүлө, окууга, главный окуганыңар болсун, туура жолдо жүргүлө деп. Бирок мындай кандай десем, 24/7 бизге мындай көзөмөл койду. Телефонубузга дагы, сабагыбызга дагы ким менен сүйлөшөбүз, ким менен жүрөбүз, бардыгына мындай көзөмөл коюп жүрүштү. Туура жолго түшүп, туура эмес жолго түшүп кетишпесин деп. Көбү мындай терс таасирде болушту. Эмнеге мындай кылдың, сен мындай сулуулугун көрсөтүп жүрүшүң керек эле го, эмнеге жалынып алдың, эмнеге сен күйөөгө тие атасыңбы деген суроолор болду биринчи кезекте. Себеби аларда мындай түшүнүк бар экен, эсли кыздар, мусулмандар жоолук салынса, анын күйөөсү бар деген түшүнүк бар экен да. Мен салынгандан кийин сразу ойлошту, сен турмушка чыгып атасыңбы, или турмушка чыгып кеттиңби деп. Көз карашы мындай аябай кыска болгон группалаштарым дагы бар болчу, орустар болгону менен деле. Бирок полном серьез эле айтышкан, сен ушундай бизди жардырбайсыңбы, кийимиң ушундай оронуп келген жоксуңбу, азыр могул жерден тирүү чыгабызбы деп дагы айтышчу. Бирок мугалимдер уже как бы мындай уже түшүнүктөрү бар болгондуктан алар мага жардам беришкен болгон мугалимдер. Сен андай дебешиң керек, сен муну уже таанып жүрөсүң, уже 1 жылдан бери таанышсың, группалашың, андай кылбашың керек деп жардам берген дагы мугалимдер болду. Жоолук салынгандан кийин мени көпкө чейин ушундай көзөмөлдө карап жүрүштү. 4-курска чейин уже 4 жыл окудум, өзүмдү бардык жактан көрсөттүм, активный болдум, группанын старостасы болдум. Декандар менен, мугалимдер менен баары менен жакшы байланышта болдум. Жакшы эле мындай ой пикирде калышты деп ойлойм. Жакшы жакка өзгөрдү. Даже мондай айтканда аябай мындай строгий болгон агайлар дагы уже 4-курсту бүтүп, диплом аларга келгенде алардын биз жөнүндө ой пикирлери уже башкача болуп, жакшы жакка өзгөргөн. Орустардын арасында биздин группада 2 гана кыз кызыл менен бүттүк. Бир орус кыз, бир кыргыз кыз менен экөөбүз бүттүк. Орустар дагы аябай баа беришкен. Ушундай иностранный студенттер дагы ушинтип бүтүшөт экен, окушат экен. Вы молодцы деп уже кыргызстандык студенттерге көп мындай басым жасап калышкан. Кыргызстанда ушундай кыздарды алып келип окутсак ушундай болот экен, аракетчил экен деп.
Алар көбүнчө бизди кандай десем туура эмес багытта кетип атат деген түшүндүктөрү бар. Бирок исламды биз туура жагынан көрсөткөнгө аракет кылгандыктан азыр мен окуган академияда именно уже мусулмандар жөнүндө түшүнүктөрү уже жакшы жакка өзгөрүп калды десем жаңылышпайм. Кыргызстан мусулман өлкө болгону менен бирок ушундай стереотиптер бар экен. Жол укчан кыздар мындай кандай десем жакшы жерлерде иштей албайт, билимсиз болот, аны мындай кандай десем аракет кылышпайт, мындай кандай десем кыска көз карашта болушат деп ойлогондор да бар экен. Бирок чындыгына келгенде андай эмес да. Уже дин жагынан сен карайсың, билимди алган аракет кыласың. Бул жакка келгенден кийин, Кыргызстанга келгенден кийин, Россияда окуп келгенден кийин жумушка кирген аракет кылдым. Сабактан тышкары ата-энеме да өзүмө да жардам болсун деп. Бирок жумушка барганда көбүнчөсү менин жолугума карап коюп атышты. Ошо Россияда окуп жүргөндө дагы ушундай случай болгон. Германияга практика баралы дегенде сен жолугуң бар экен, сен жолугуңа либо чечесиң, либо каласың деп айтышкан да. Ушундай жолук жөнүндө мындай терс көз караштар болгондо өкүндүрөт. Биринчи жолук салымдагы биринчи жардам апамдан болду. Азыркы убакта дагы биринчи колдоочум бул апам. Бардык кандай бир ишти кыларды дагы апама айтам. Ушундай кылайын деп атам десем, макул дейт. Сен өзүң билесиң, сен жакшы кыласың. Мен сени ишенем, ошондой туура жолду тандап атканыңды билем. Ошон үчүн кыла бер, жетишесиң дейт. Ошон үчүн дагы мен азыркы жетишкен ийгиликтеримдин, азыркы жашоомдун баары апамдын жардамы менен десем жаңылышпайм. Дин менен жашоо менин жашоомду кандай десем 100% эле өзгөрттү дейм. Жашоодогу ой караш, көз карашым, ой пикирлерим, адамдарга болгон мамилем, бир туугандарым түшүнүшүм баары ушу дин жаатында болгон түшүнүктөр менен улам деп эсептейм. Динсиз жашоону элестете албайм чын.